акыркы чек арадагы болуп аткан кырдаал боюнча токтоло кетсеңиз. Бүгүнкү кырдаал кыргыз тажик чек арасындагы оор болуп турат азыркыга чейин. Кече күнү жолугушууда сүйлөшкөндө саат 10дон баштап туруп бүт чек арадагы атышууларды токтотуу боюнча сүйлөшкөнбүз. Жакшы түнү менен атышуулар токтолуп, атышуулар болгон жок. Бирок тилекке каршы бүгүн эрте менен атышуулар дагы башталып кетти. Азыркыга чейин кээ бир жерлерде атышуулар болуп жатат. Азыркы күндө Сагдуу областы менен түзүлгөн комиссия биргеликте иштеп жатабыз. Бүгүн биз Сагдуу областынын губернатору менен жолугушуп, ошол жерде кайсыл жерде атышуулар болуп жатат, ошол жердеги техникаларды алып чыгуу боюнча жана чек арачылар дагы топтолуп туруп заставага келип турсун, чек арада эч ким болбосун деп дагы ушундай ар кандай ыкмалар менен сүйлөшүп атабыз. Бирок сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жакшы болбой калып атат. Анткени ар кандай коңшу өлкөдөн күчтөр келип калыптыр дагы токтотпой, аларга дагы баш ийбей, мындай атышуулар дагы болуп кетип жатат да. Буну биз коңшу өлкөлөрдүн өкүлдөрүнө дагы айттык. Азыркы учурда биз саат 3:30 чек ара кызматынын жетекчиси генерал Шаршеевдин дагы кошулуп туруп, тажик тараптардын чек арачы кызматынын жетекчиси жана областтардын күч структуранын жетекчилери менен бирдикте 4 көчөдө жолугушуп турган болуптур. Ошол жерден дагы биз башкарабыз. Бул башкаруунун эң негизги максаты ок атышууну токтотуу. Ошол болуп турат. Андан тышкары азыр эвакуация болгондор боюнча мен телефондор менен ошол жердеги айыл өкмөттөр менен лидерлери менен дагы сүйлөштүм. Азыр Баткен областына гуманитардык жардамдар дагы келип жатат. Биздин өзүбүздүн резервдер дагы азыр ошо айылдарга машиналарга салып, жоопкерчиликтүү адамдар менен жиберип жатабыз. Атайын эвакуация болгондор боюнча түзүлгөн топ уюштурулган, ошол топ аягына чейин бул кишилер менен тыгыз иштешет. Аксай айылы боюнча түнү менен биздин өзүбүздүн подразделенияларыбыз иштешкен. Азыр Аксай толугу менен эле бизде элдер ал жерге кирип жатат. Аксайда биздин аскер кызматкерлер дагы ошол жерде. Азыр Лейлек районунда жаңы жер айылына ошо чек арага жакын жер, ошол жер көйгөйлүү маселе болуп турат. Бул Борбордук арка, ошол жерде чек арага жакын жерлерде Тажикстандын адамдары келип ошол жерде тоноо